Коктейль. Автор Марат Жамбараков. Окуган, аудиолоштурган Чолпон Расулова. Бишкектин чет жакасындагы Капчыгай. Үчөө Заматта тереңдиги 1 метрден ашыгыраак жайды каза салышты. Санжар кызды ошол баштыкка салынган боюнча көтөрүп салмакчы болду. Кое туруңузчу, боюн түздөп эле жаткыралчы. Арсен аны токтотту. Баштыкты ачып, ичинде жылаңаш жаткан Лизаны чыгарды Арсен. Акырын көтөрүп барып жайына жаткырды. Анан үстүндөгү күрмөсүн чечип, кыздын жүзүнө жаап койду. Кыз дале сулуу ойдон болчу. Аны акыркы жолу бир карап алды. Жүрөгү сайгылашып кетти. Кош, Лиза, сенден кечирим сурабайм. Анткени сен мени кечирбейсиң. Кечирим суроо акмакчылык. Мен өз жазамды алам. Муну сезип жатам. Жакшы кал, деди ичинен. Кызды жаткырып, чуңкурдан чыгары менен болуш топуракты шилеп баштады. Кылмышын жашырууга жан далбастап жатат. Болду, бүттү. Эми булар мени кое бербейт. Каалаган күнү каалаган нерсесин сурай беришет. Бирок башка жол жок болчу. Убакыт өткөндөн кийин бул кырдаалдан да чыкса болот. Чечилет баары. Бирде саны аркап, бирде кайра өзүн жоготкотуп жатты болуш. Өзүн жоготуп койгондой көрүнгөнү менен болуштун башына түркүн ойлор келип жатты. Алдыдагы шайлоону, балдарын, бизнесин баарын ойлонду. Чечим өзүнөн өзү келип чыкты. Айтчы, Лизаны атайын жибердиң беле? Болуш Бишкекке кирип келгенде Арсенден сурады. Жок, кокустан гана биз издеген кыз сенин койнуңдан өлүү табылды. Атайын тор жайган эмесмин. Бул жерде Бегимайдын да катыштыгы бар. Ал сенин оюң, бирок Бегимайды көрө элегиме 4 жылдай болду. Жок, бул жерде Бегимайдын да колу көрүнүп жатат. Болуш, каалагандай ойлой бер. Эгер Бегимайга бир нерсе айтчу болсоң, сен анда дагы бир кишиге кылмышыңды ачкан болосуң. Ошонун кереги барбы сага? Бизге кереги барбы? Сунушум, ага билгизбей эле кой. Анын тиешеси жок. Жөн гана кокустук болду. Сен мени түрмөгө тыгып койгондон кийин мен башка жолго түшүп кеттим. Мындай алып караганда сен өзүң бир жырткычтын жаралышына шарт түздүң. Кийин ал жырткыч менен кезгелип калдың. Көрдүңбү? Кудай бар. Болуш үндөбөй терезени тиктеп калды. Ушул учурда телефонуна чалуу келди. Алло, мен мейманканада эмесмин, офиске келгиле. Жардамчылары чалып жатыптыр. Жүргүлө офиске киргиле, сейфтен алып берем. Жок, жардамчың алып чыксын. Болуш унаадан түштү. Жардамчысы күтүп туруптур. Куп-куу болуп өң алеттен кеткен, бак элеги, бут кийими топурак болгон жетекчисин көрүп ал таң кала түштү. Даярдап койдуңарбы? Деди Болуш анын таң калганына көңүл бурбай. Ооба. Түз эле иш бөлмөсүнө жөнөдү. Мага көйнөк костюм шымалдыртчы деп буйруду басып бара жатып. Иш бөлмөсүнө кирери менен кийимдерин чечип жардамчысына берди. Өрттөп жибер азыр, деди өктөм. Анан ошол ич кийимчен бойдон барып иш бөлмөсүндөгү сейфти ачты. Жашыл акчаларды столдун үстүнө төктү. Боо болуп байланган $120,000. Кошкула тиги алып келгениңерди. 130тун баарынбы? Болуш жооптун ордуна жекире карап алды жардамчысын. Тайсалдай түштү тигиниси. Баарын чогултуп кара пакетке салышты. Тиги Гелендвагенге алып барып бер. Жалгызбы? Алар ким? Эй, суу жүрөк, эч ким эмес, өнөктөштөр бар. Бар алып барып бер. Чын эле эми булар мага өнөктөш болот, деди ичинен. Алып келе жатат. Тапанчаңды камда, түшө бер. Арсен жардамчысын утурлай чыкты. Баягы Болушка кошулуу атасы экөөнү тепкилеген жардамчы экен. Жардамчы да тааныды окшойт, өңү бузула түштү. Арсен муну байкап калды. Колун артына кылып тапанчасын жардамчы менен бет келгенде алып чыкты. Кандай? Жакшы, араң сүйлөдү жардамчы. Тааныдыңбы? Ооба, мен. Шашпай кезигебиз, Эми бер. Тигинин колунан кара пакетти жулуп алды да шарт бурулуп барып унаага отурду. Гелендваген Заматта көздөн кайын болду. Шеф, бул баягы го? Жардамчы көзүн алайтып кирип келди. Ким баягы? Ким эле аты? Арсен болуш керек эле. Ооба, ошол. Бул эмне? Эч нерсе эмес, эми биз аны менен иштешебиз. Бала өсүптүр, жетилип калыптыр. Иштешсе болот. Бир доолбордун үстүндө чогуу иштемей болдук. Бул боюнча эч кимге ооз ачпа, макулбу? Ооз ачпа эч кимге, түшүндүңбү? Ооба, шеф. Бар, ишиңди кыл. Болуш башын мыкчып иш бөлмөсүндө калды. Эми эмне кылам? Түз эле милицияга барганда болмок беле? Анда баары бүтмөк. Качан жаза тайып кетер экен деп күткөндөр канча эле? Жеп салышмак. Көзүн тазалаш керек булардын.
чечим чыгарды ичинен. Иш столундагы кнопканы басып сүйлөдү. Мага виски алып келгилечи. Эч кимди киргизбегиле деп буйрду. Вискини кырдуу стаканга куюп жатып, жарымдата куюп бир дем менен жутуп алды. Анан Кубадан алынып келген тамекини түтөттү. Отургучуна чалкалай отуруп вискиден ууртай берди. Бир топтон кийин ал кадимкидей мас болуп калды. Канчык, деди анан бир кезде Бегимай дестеп. Жини кайнап чыкты. Баарын ошол кылды. Сатып кетти, акмак кыз. Мен ал үчүн кылган жакшылыкка ушундай жооп кылды. Жакшылыкты билбеген акмак. Ордунан туруп теңселип сыртка жөнөдү. Эшикте шоопуру машинадан күтүп туруптур. Ачкычты бер, деди жинденген түрдө. Болуш Сардарович, ачкычты бер, мен өзүм эле жеткирейинчи. Ачкычты мага. Шоопурдун айласы кетти. Болуш анын колунан ачкычты жулуп алып, Лексусун жулкунтуп айдап жөнөдү. Катуу ылдамдык менен баратты. Кыйратып деле кеңсесинен алыстай электе алдына майчилер чыкты. Майчы алдынан ышкырды. Болуштун токтой турган ою жок болчу. Зуулдаган боюнча өтүп кеткен капкара жол тандабастын артынан чуулдап майчилер ээрчип алды. Кара Лексус жолдун четине чыгыңыз. Канткен менен акыркы үлгүдөгү жол тандабасты алдынан чукул токтотконго даабай жатышты. Антип минткиче Болуш түштүк магистралындагы элиталуу үйдүн жанына жетип келди. Караңгылатылган айнектерин бир аз түшүрүп, машинасынын эшиктерин ичинен бекитип алып күтүп турду. Аңгыча кошо келген 2 майы кызматкери унаанын жанына келишти. Ачыңыз. Жигиттер, мен масмын, бирок. Болуш сөзүн токтотуп, караңгылатылган терезенин ачылып турган кичине жеринен $100 таштады. Валюта ойкуп кайкып жерге түштү. Ай, байке, түшүңүз, эмне кылып жатасыз? Түшүндүм. Дагы бир $100 алып чыгып терезеден таштады. Байке, мына дагы бир дыргытты. Документтериңизди карап коелу. Баары жайында, ишенип койгула. Дагы бир акчаны терезенин жылчыгынан түшүрүп жиберди. Байке, эми азыр акыркысы 5-чи $100 дыргытты. Муну аласыңар да кетесиңер. Болбосо мен азыр бир кишиге чалам. Кур жалак каласыңар, түшүнүктүүбү? Жакшы калыңыз, байке. Май кызматкерлер шап-шуп акчаны жыйнашты да эки жагын элеңдеп карап жөнөп кетишти. Баарын сатып алса болот. Болуш жинденип жатты. Сиз? Ооба, мен. Кимди күттүң эле? Эч кимди. Мени мынчалык мас кезимде көргөн эмессиң да, Коркпо. Эмнеге коркмок элем? Бегимай жылмайып койду. Кана тиги орус курбуң. Билбейм, телефонуна чалсам өчүк болуп жатат. Ал сенин курбуң эмес болчу да, туурабы? Түшүнбөдүм. Анткорлонбо. Болуш Бегимайды түртүп жиберди. Билесиң баарын, атайын кылдыңар. Таптакыр түшүнгөн жокмун, сизге эмне болгон? Чын эле мунун тиешеси жокпу? Мас болсо да сактыгын жоготпой ойлонуп турду. Лиза, ал эч кандай сенин курбуң эмес болчу, ал капыстан пайда болду. Сен баарын билесиң, сен да аралашкансың буга. Калп эле билмексен болуп жатасың. Болуш жинденип чыкты. Бирок Бегимай бакырайган көздөрүн бат-бат ирмеп, алайып гана туруп берди. Баарын айтып салганга даабады. Чын эле бул кыз эч нерсени билбеген болсочу. Жасаган кылмышымды буга айта бергенден эмне пайда? Бирок мынчалык дал келүү болбойт болчу. Бегимайдын курбусу Арсен деген чөөнүн да таанышы болуп чыгышы мүмкүн эмес. Бул атайын жайылган тор. Бирок башкача жол менен чечиш керек. Азыр мен тордомун. Башыма дагы кошул-ташыл бале үйбөй жөн турганым оң экен. Ушуларды ойлоп жетишти ичинен. Билип койгун, мага каршы чыкканыңды билчү болсом, башыңды жулам. Түшүндүңбү? Ооба. Кайра кыздын көздөрүнө карады. Чындап эле тиешеси жокпу? Көздөрүндө эч нерсе жокко? Болуш таң калып койду. Уктоочу бөлмөнү көздөй жөнөдү. Бирок уктай алмак эмес. Ошко жеткенче Арсенден да Санжардан да сөз чыккан жок. Кара Гелендваген ишенимдүү жүрүшү менен гүрүлдөп отуруп жолду заматты арбытты. Кайда алып барабыз? Санжар ошко кирип келгенде үн катты. Өзүбүздүкүн эле. Тиги артыбыздан бирөөнү жиберген болсочу? Жибербейт, эми жибере албайт. Бишкектен чыкканча коркуп жаткам. Ошондо жиберсе бир жөн эле. Ал да ойлонот. Бул видео таркап кетчү болсо? Санжар аке, эми ал биздин колдо. Бирөөгө айтса кылмыш ачылат. Биз эми бир кемедебиз. А кеменин капитаны сизсиз.
Акчаны саунанын жер төлөсүнө жашырылып коюлган сейфке алып барып катышты. Бир бурчунда тизилип турган жашыл акчаларга болуштан алган акчаны кошкондо сейфтин бир текчеси толо түштү. Бирок экөөнүн тең көңүлдөрү толгон жок. Тескерисинче, санаа көбөйгөндөй. Бир топко чейин сейфте үйүлгөн акчаны карап отурушту. Булардын алдыда укмуштуудай пландары бар. Бирок жолдору улам кууш тартып баратат. Арсен душка кирип сууну агызды. Муздак суу ичиркентип жиберди. Чарчаптыр. Чачырап жаткан майда тамчыларга башын тосуп туруп көзүн жумду. Лиза. Кыздын кекиртеги кызыл канга боелуп көзүн ачып жаткан элеси келе түштү. Бул элес эми аны менен түбөлүк жашайт. Бүттү баары. Эмне кылып салдым? Эмнеге көкүрөк жеңилдебейт? Артка кайтканга болбой калды. Бир отоло жырткыч болуп бүттүм. Кудай, Кудайга кайрылмакчы болду. Бирок көкүрөгүндө эч нерсе калбаптыр. Айтчу сөз да жок. Лиза менен кошо ал өзүндөгү адамдык акыркы сапатын кошо өлтүрүп салган сыяктуу. Мына туңгуюк. Мен ушуга келаткам. Билип туруп ушуга келаткам. Көкүрөгү ачышып чыкты. Чыдоого мүмкүн эмес эле. Ыйлап жиберди. Эмнеге экенин өзү да түшүнбөйт, бирок кармана албай койду. Анын үстүнө көзүнөн жаш сызылып, үнүн чыгарып ыйлап баштаганда аз да болсо жеңилдей түшкөнүн сезди. Ого бетер өксүп ыйлады. Өзүнөн мындайды күткөн эмес. Тээ жана Лиза мууздалып жатканда карап турган ашыкча токтоолугу кайда кетти? Сыр билгизбей орус кызды көмүп жаткандагы муздактык эмне болду? Көрсө, күчүнүн барынча өзүнүн эмоцияларын көзөмөлдөп кармап жаткан экен. Акыры алы жетпей калды. Көз жаш менен кошо баардык түпөйүл сезимдерин агызмакчы болду. Бирок көкүрөктө дале куса бар болчу. Дагы деле ыза, кек жаткан. Алар кетээр бекен, жоголоор бекен? Телевизордон шайлоонун жыйынтыктарын санап жатышты. Болуш кайдыгер көз караш менен гана көз салып отурат. Достору Шаршен менен Аслан тынчсызданып алышкан. Сага эмне баары бирби, деди бир убакта Аслан чыдабай. Эмнеге? Телмирип эле отурасың го. Мен бакылдаганда бир нерсе өзгөрөбү? Таптакыр эмоциясыз отурганыңа таң калып жатам. Негизи акыркы жума бир кызыктай болуп кеттиң, түнт тартып баратасың. Жакшы эле баары. Жакшы эмес. Көрдүңбү жыйынтыктарды? 4-келе жатабыз. Өтпөй калуубуз мүмкүн. Өтөбүз, камсанабачы. Берчүсүн бербедик беле. Камырабайсың го такыр. Менин аялым сага караганда күчтүүрөөк экен Асаке. Ал эмне дегениң? Сага салыштырмалуу эмоциясын көзөмөлдөй алат, билесиңби? Бегимай магистралдагы Батирге көчүп келгенде Аруужан "Ии, токолуңду алып келипсиң" деп эле каш серпип койгон. Сен анын ордунда болгонуңду асынып алмак экенсиң. Ары жакта турган Шаршен ыкшып күлүп калды. Болуш сумсайган бойдон турат. Анын күлгөнгө дарманы жок. Таңга жуук Болуштардын партиясы парламентке 3-чү болуп өткөнү анык болду. Штабта шаңга толгон майрам башталды. Баары кызып калышты. Бир гана Болуш алдан эни күткөндөй сумсайып отурат. Улам телефонун карап коет. Досторуна кошулуп гүүлдөп, ырдап жыргагысы келип турат, бирок дали түпөйүл ойлор, жоопсуз суроолор арты-артынан келе берди. Башы чыңалып ооруп чыкты. Отургучуна чалкалай отура кетти. Дал ушул учурда телефонуна чалуу келди. Селт этип чочуду. Аруужан экен. Алло? Жеңиш кут болсун, байым. Мен сага ишенгем. Көп жаша. Балдарыңдын менин маңдайымда бар бол. Сен бар, биз барбыз. Жакшы көрөбүз сени. Рахмат, алтыным. Болуш мукактанып кетти. Көзүнөн жаш тегеренди. Мына аны сатпай турган адам. Кайда жүрөт деп санаа тарткан, кандай мүнөзү болбосун көтөрө билген, балам деп, күйөөм деп өзүн садага чаап, дайым күйпөлөктөп жүргөн миң таарынса да жүрөгүнүн түпкүрүндө баары бир аяй берген, чыккынчылыгын кечирип, ызасын ичинде катып, жарынын, үй бүлөсүнүн аброюн кармап келген, эч нерсеси жок калса да жанында кала турган ушул киши. Калганычы? Калганы Болуштун акчасы үчүн жүргөндөр. Бегимай баш болуп ошондой. Байкушум Аруужаным, сага чыккынчылык кылган мен акмакты кечире көр. Мен жинди турбаймынбы? Ичинен сүйлөнүп жатты. Арсен телевизордон Болуштун партиясы шайлоодон алдыңкылардын бири болуп келгенин көрүп жатты. Журналисттер алардын штабына барып, алардан маек алып жатышат. Аслан дегени сүйлөп жатат. Артында көпчүлүккө кошулуп Болуш турат. Көзүнөн нуру өчкөн, жүдөгөн Болуш турат.
Жели чыгып калган го мунун, жанында отурган Санжар күлүп жиберди. Бул башталышы гана. Арсен суз жооп берди. Анан телефонун алып Бегимайга чалды. Кандай сулуу. Арсен, ооба депутаттын токолу болушуң менен. Шылдыңдабачы. Ал кандай жүрөт? Сен аны эмне кылгансың? Ал дээрлик уктабай калды. Үйдүн ичинде ары бери эле басып жүрөт, башын мыкчып отурат, виски ичет. Сага эмне деп жатат? Бир нерсени айтайын дейт, айта албайт, бирок көзү менен жеп койчудай болуп жүрөт. Атайын кылдың, сатып кеттиң деп сүйлөнөт. А сен билмексенсиң. Мен чын эле билбейм да сенин эмне кылганыңды. Туура эле билмексен болуп жүрө бер, аз калды. Баары жайына келет. Мен жакында барам. Бегимай менен болгон сүйлөшүүсүнөн кийин 2 күн өткөн соң Арсен Бишкекке келди. Келгенде да түз эле болуштун кеңсесине келди. Атайлап Гелендвагенин кеңсесинин так кире беришине коюп салды. Эй байке, жигиттин да анын унаасынын да сүрүнөн айбыккан күзөтчү Арсенге кайрылмак болду. Эмне? Бул жерге койгонго болбойт да. Болуш өзүндөбү? Ооба. Арсен үндөбөй кирип кетти. А күзөтчү анын башчысын атынан атап, текеберленген жигитке эч нерсе дей албай туруп берди. Болуштун иш бөлмөсүн таап кирип келди. Өзүндөбү? Катчы кызга кайрылды. Ооба, ким деп айтайын? Жок, айтпай эле кой. Арсен келип эшикти ачмакчы болду. Байке, болбойт, отуруп күтө туруңуз. Эмне болду? Коңшу бөлмөдөн баягы жардамчы чыга калды. Кандай? Арсен аны күлүп карады. Жакшы, а сен? Ооба, мен. Анан эшикти ачып кирип кетти. Шуулдап кирип келген Арсенди көрүп, болуш калтырап чыкты. Кандайсың, депутат? Күткөн эмессиң го, Эми антип алайбачы? Эмне болду деги? Ажалыңды көргөндөй болдуң го? Эмнеге келдиң? Куттуктап коеюн деп. Ордуң анан жаңы жардамчың кут болсун. Кайсы жаңы жардамчы? Маңдайыңда турат. Дуулатов Арсен Дуулатович. Түшүндүң да, Сен деген соттолуп чыккан эмесиң да. Соттолгон эмесмин. Атам үйүн сатып актатып алган. Баса үй демекчи. Үй барбы? Эмне үй? Сенин айыңдан бир кезде мен үйүмдү жоготком. Толуктап беришиң керек. Карыздарды төлөй турган мезгил келди. Мына паспорт. 2 сааттын ичинде мага бир үйдү каттатасың, түшүндүңбү? Мен анан келем. Кайдагы үй? Таптакыр кутурган эмесиң го сен. Бир эле чалуу менен мен сени шермендеңди чыгарып түрмөгө отургузуп, жакындарыңды кырып кое алам. Мен тамашалаша турган киши эмесмин. Сенин да жакындарың бар, унутпа. Эй, кеңкелес. Арсен болушту жакасынан алды. Менин жакындарым тарапты карап эле койчу болсоң, мен сенин үй бүлөңдүн маңдайына отургузуп алып териңди сыйрыйм. Баса, тиги тасмада сен орус кызды көмүп жатканыңда тартылып калыптыр го. Мен атайын кылган жокмун, ишенип кой. Жоопту күтпөй Арсен паспортун таштап чыгып кетти. Болуш делдейип туруп калды. Булардан эртерээк кутулбаса болбойт. Бирок кантип? Жанагы тасма чыгып кетпегидей кылып кантип жайласа болот буларды? Жигит болуштан чыгып эле коңшу турган иш бөлмөгө башпакты. Жардамчы ордунан тура калды. Эмне болду? Арсен шашпай анын маңдайына келип көзүнө тик карады. Көз алдына баягы окуя тартыла түштү. Жардамчы улам чамынып бир Арсенди, бир атасын тээп жаткан. Кыжырданып чыкты. Тарс этире жаактан ары муштап жиберди. Тигиниси көмөлөнүп түштү. Арсен эми күүлөнүп алгандай жардамчынын үстүнө отурду да былч этире бет талаштыра ургулап жиберди. Кийин ордунан туруп өзөртө бир тепти. Моокуму гана түштү. Эмне, Арсенди оңой ойлодуңар беле? Деди костюмун түздөп жатып. Түбүңөргө жетем. Сүйлөнгөн бойдон сыртка чыгып кетти. Катчы кыз элейип карап калды. Жардамчы жерде кан жөткүрүп жаткан. Тез жардам чакырайынбы? Катчы кыз күйпөлөктөп жиберди. Жок, эч кимди чакырба. Жардамчы азыр жөн киши менен туш келбегенин түшүндү. Бул жерде болуш менен Арсендин өзүнчө чечишчү маселеси бар экени айкын болду. Ашыкча ызы чуу чыгарбаш керек болчу. Эптеп ордунан туруп жуунуп келди. Анан болуштун эшигин какпай эле кирип барды. Шеф, сиз мага баарын ачык айтышыңыз керек. Эмнеге көйнөгүң кан? Тиги зөөкүр. Ал эмне, сизди шантаж кылып жатабы? Мен жардам берем. Баарын ачык айтыңыз. Тынчтык. Болуш саамай ойлонуп калды. Айтып жибергиси келди. Жардамчысы туңгуюктан жол таап кетерине ишенгиси келди. Бирок өзүн токтотту. Эч кимге ишенгенге болбойт. Тынчтык, баары жайында. Ал сенден баягыда сабалып калгандагы өчүн эле алды окшойт.
Мен азыр сен айткан зөөкүр менен иштегенге аргасызмын. Бул бизнес, болгону бизнес. Анан ал мага жардамчы болот. Мен депутаттык кызматка барганда компанияны сен жетектейсиң. Ал болсо депутаттык ишимде жардамчы болот. Жардамчы толкунданып кетти. Жанатан сабап алганын деле унутуп калгандай. Мына карма. Түштүк магистралдагы үйдү ушуга каттап бер. Арсендин паспортун сунду. Бул чын эле сизди шантаж кылып жаткан жокпу? Жок, бул жасаган иш үчүн алып жаткан сыйлыгы, деди. Болуш бул күнү Бегимайдыкына келди. Кыз адатынча тамагын даярдап күтүп турган экен. Кандайсыз? Кыз мойнуна асылып бетинен өптү. Адаттагыдай жооп ала алган жок. Болуш аны жекире карап турду. Сен баарын билесиң да, Эмнени? Анткорлонбо. Мен бүгүн баарын түшүндүм. Сен мени сатып кеттиң. Айтчы, сага эмне жетпеди? Эмне деп жатасыз? Бүгүн Арсен менин кеңсеме кирип баарын сапырып кетти. Мен анын туткунундамын. Бирок бул убактылуу. Арсендин капканына мени сен салып бериптирсиң. Баштан аяк ойлондум. Мындай дал келүүчүлүк болбойт болчу. Таптакыр түшүнгөн жокмун. Кыздын жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй болуп турду. Эмне дээрин билбей жатты. Лиза, сен, Арсен, силер баарыңар бир болчусуңар. Болушта Бегимайда ким күлдү дегендей чочуп кетишти. Аларды карап дубалга жөлөнө Арсен турган. Ал качан кирип келгени белгисиз. Жигит муңдуу көздөрү менен аларды карап алып болушунча жылмайганга аракет кылып жатты. Өзүн кыйнап күлүп жатканы көрүнүп турат. Бегимайдын көздөрү чакчая түштү. Баары сүйлөшүлгөн болгон күндө да Бегимай сени сатып кеткен болсо да сен эмне кыла аласың, айтчы? Соттошом, түрмөдө чиритем. Түрмө менен коркутпачы. Деги эле мени коркутпачы. Мен коркуудан калган кишимин. Бирок сенин логикаңа таң калып жатам. Ушунун баарын эгер пландап жасаган болсом, анда эмне сага каршы, сенин таасирдүү саясатчы досторуңа каршы таптакыр эч нерсе даярдаган жок деп ойлойсуңбу? Сенин эмне ойлоноруңду, кандай ойлоноруңду мен жаттап бүткөм. Ар бир кадамың белгилүү. Менин айтканымдан чыгып бир жазатайчу болсоң, орус кыздын мууздап жатканың интернетке тарайт. Героин сайынып алып, өлүк денени зордуктап, бүт баары көрөт. Жок, бул подстава деп кыйкырарың анык. Өз колуң менен капчыгайда көмүп жатканыңды кантесиң? Акчанын күчүнө салам, эптеп кутулам деп ойлонуп баштадың да, Жок, кандай болсо да сен жок эле дегенде 2 айга камакка алынасың. Мыйзам боюнча туурабы? Бул аралыкта эмне болот? Үй бүлөң, балдарың, айтчы, эмне болот? Болуш, артыңдан толтура көздөр аңдып жүрөт. Бир билип кой ушуну. Сенин ар бир кадамың менин көзөмөлүмдө. Сен тынч жүрсөң, мен тынчмын. Артымдан аңдытып, киши салчу болсоң, мен сени аябайм, уктуңбу? 8-класста окуган жакшы көргөн уулуң бар экен. Кенже балдар сүйкүмдүү болот да, аны да ойло. Болуш эмне деп жооп берерин билбей туруп калды. Кыязы ордунда түз туруу кыйын болуп кетти окшойт, жумшак отургучка кулады. Башын мыкчып, кылаар айла таппай турду. Бегимайдын оозу жарым-жартылай ачылып, көздөрүнө коркунуч толуп калыптыр. Экөөнүн кейпин карап туруп жигит көкүрөктөгү баягы белгисиз боштук дале толбогонун туюп жатты. Балким Бегимайды да тебелеп-тепсеп көрөттүр. Мүмкүн ошондо жеңилдейт. Үшкүрүнө жанындагы отургучка отура кетти. Кээде акчасы, байланышы бар. Болуш сени менден байлыгы менен азгырып алып кеткен. Бүгүнчү? Бүгүн сен менин көңүлдөшүмсүң. Болуш менин ар бир буйругумду кыңк дебей аткарчу адамга айланды. Менден мындайды күтпөсөңөр керек. Өмүр бою байкуш болуп калат десеңер керек. Айткылачы, дараметиңер ушул эле беле? Жигит шылдың менен жылмайды, бирок баары бир өзөгөртөнүп жатты. Ал жеңиштин даамын башкача болот деп күткөн. Кайдагы бир аны кемсинткен байга азгырылган жеңил ойлуу сүйүктүүсү үчүн ал адам кейпинен кетип, максаттары үчүн адам өмүрлөрүн садага чапкан таш боорго айланып калыптыр. Жок, бул жеңиш эмес. Бегимай болсо көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй болуп, эмне деп жооп берерин билбей турду. Болуш, сен чыгып кет, эртең жолугабыз. Жигиттин буйругуна баш ийип, Болуш шөмтүрөп сыртка жөнөдү. Болуш чыгып кетери менен Бегимай турган жеринде ыйлап жиберди. Жүзүн жаш жууп жатты. Арсен ордунан туруп барып стаканга толтуруп муздак суу куюп келди. Ме ич. Мага жолобо, чыгып кет. Жок сулуу, сен чыгып кетишиң керек. Эми бул менин үйүм. Эмне? Ооба, азыр сага ал дагы муздак сууну ичип алган ашыкча болбойт болчу. Сендей адамдын жанында туруу жийиркеничтүү экенин билесиңби?
Кааласаң үйдө кал, экөөбүз башкача жашап баштайбыз. Жок, анда чыгып кет, сен жийиркеничтүүсүң. Аны жана эле айткансың. Лизаны сен өлтүрдүң да, туурабы? Болуш өлтүрдү. Мен тасмага тартып алдым. Мен милицияга барам. Бара кой. Болуш менен тааныштырган ким эле? Мен баарын айтам. Айт, бирок суроода сен ушул үйдөн менсиз чыксаң, Болуш сени жөн коет деп ойлойсуңбу? Лифтке түшөрүң менен жок кылып салсачы? Бегимай үндөбөй күрмөсүн кийди да сыртка жөнөдү. Жигит башын чайкап койду. Кыз дале ыйын токтото албай жатты. Түз эле барып лифттин баскычын басты. Дың эте эшиктер эки тарапка ачылды. Ичинде далдайган жигит турган экен. Сенби, Бегимай? — деди ал өктөм.